Төрөтканадан кызымды кучактап чыксам, күйөөм эмес, кайнатам тосуп алды. Билесиңби, KG окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет окурмандын катын жарыялайбыз. Эгер сизде дагы кызыктуу баян бар болсо, бизге жөнөтүңүз. Башкы беттеги сүрөттүн окуяга тиешеси жок. Бирөө өз башынан өткөн окуяны айтып берсе жомок деп ишенбейбиз. Ананчы жашоодо андай болуу мүмкүн эмес деп ойлойбуз. Бирок кайнатамда кишилер бар. Ооба, аз, бирок бар. Ишенип койгула. Кайнатам ден соолугуна байланыштуу өзү балалуу боло албаптыр. Менин күйөөм экинчи аялынын баласы экен. Кайненем каза болуп калганда кайнатам анын мурунку күйөөсүнөн калган 4 баласын өзү багып чоңойтот. Бечара ушкага бала буйрубаптыр. 4 баласы тең ырайымсыз болуп чыгат. 3 кызы турмушка чыгып, ошону менен чоңойткон атасын унутушат. Кичүү баласы кайнатамдын колунда калат. Мен ага турмушка чыктым. Мага сүйүүсүн арнап жүргөн жигит турмуш кургандан кийин өзгөрдү. Ичип келип, көп жолу ызы чуу салып жүрдү. Кайнатам болбосо эбак мага кол көтөрмөк. Кетем деп чечкенде боюмда бар экенин билдим. Күйөөм эмес, кайнатам сүйүндү. Сен кетсең ким менен кобурашам деп көзү жашылданып калчу. Талгак болуп аябай шоколад жегим келди. Күйөөмө айтсам бакырып, калп эле эркелеп жатканымды айтып ызы чуу салды. Ыйлап отурсам кайнатам катып койгон пенсиясына шоколад көтөрүп келиптир. Ошондо ыраазы болгонумду айтпагыла. Ичимдеги баланын кыз экенин билгенде күйөөм сол жактарга басып, уул каалаганын айтып таптакыр өзгөрүп кетти. Кайнатам кой балам антпе десе да тоготуп дагы койбойт. Кайнатам тосуп алды. Кызын көргөнү келип да койбоду. Дароо үйүмө кетип калайын дегем, бирок кайнатама небересин көрсөтүп койгум келди. Бечара кайнатам өзү билбесе дагы балага деп толтура кийим алыптыр. Аларды сумкама салып, кайнатам менен коштошуп, кызыма ат койдуруп, анан өз үйүмө жөнөп кеттим. Билесиңерби, күйөөм менен ажырашып жатканыма эмес, кайнатамды таштап баратканыма ыйладым. Күйөөм чалып да койбоду, келип да койбоду. Мага баары бир болчу. Кызым торолуп калганда кайнатама көрсөткөн айылга жөнөдүм. Мени келет деп күтпөгөн неме аябай сүйүндү. Ыйлап бекиткен конфеттерин алып чыкты. Ошондо күйөөм автокырсыктан каза болгонун билдим. Небересин кучактап, атыңды мен койгон мончогум деп ыйлап жатты. Кызым дем алыш күндөрү чоң атасына баралычы дей берет. Кайнатам күн сайын жолунан башын күтүп турат. Экөө бири-бирин аябай жакшы көрөт. Чоң атасынын жанында кызым мени унутуп деле коет. Бир жолу айылга барсак, кайнатам тосуп алган жок. Тоос кылады. Кеңеш айтып, колдоп турган адамыбызды жоготтук. Анын жүрөгү токтоду, менин жашоом токтоду. Кызым тамак ичпей арыктап кетти. Ага кошулуп менин да табитим жок. Жашоо уланып жатат. Бирок бир жакшы адамсыз. Баса, кайнатам чоң атасына тарткан сүрөттү катуу кучактаган боюнча терең уйкуга кете бериптир. Мен сизге ыраазымын, кайната.